А'уду биллахи минаш-шайтанир-ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман мөртугандарым. Биз кезектеги окуябызды улантабыз. Кыяматтагы сурак 2-бөлүгү. Аллах Таала Куранда мындай деди: Ал күндө баардык үммөттү коркунуч жана тынчсыздануу менен тизе бүккөн абалда көрөсүн. Жасия сүрөсү 28-аят. Аллахнын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам бир күнү мындай деди: Ар бириңер улуу жана кудуреттүү Аллахтын алдында турасыңар. Арада эч кандай тосмо болбойт. Ошондо Алла пендесине кайрылып: Сага ырыскы мал дүйнө бербедимби деп сурайт. Ооба, бердиң дейт пендеси. Алла Таала: Сага пайгамбар жибербедимби деп сурайт. Ооба, жибергенсиң дейт пендеси. Андан кийин оң тарапка карайт. Тозоктон башка нерсе көрүнбөйт. Анан сол тарапка карайт. Тозоктон башка нерсе көрүнбөйт. Ошондуктан жарым курма менен болсо да тозоктон сактан. Эгер таба албасаң, жакшы сөз айтып болсо да тозоктон сактан, деди. Бухари. Ибн Масуд радиаллаху анху мындай дейт: Ар бириңер нурдуу кечеде толгон ай менен жалгыз калганыңар сыяктуу улуу жаратуучу зат менен бетме-бет болосуңар. Ошондо Аллах Таала айтат: Эй адам баласы, ким сага Аллага ибадат кылбасаң да боло берет деп алдап койду? Эй адам баласы, билгендериңе амал кылдыңбы? Пайгамбарларга эмне деп жооп бердиң? Эй адам баласы, мен көз алдыңда күзөтүүчү эмес белем? Арам нерселерди карадың. Мен сага моюн тамырыңдан да жакын эмес белем? Музукулук ушактарга кулак салдың. Ушундай деп Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам дагы бир нече мүчөлөрүн санаган эле. Мужахид айтат: Кыямат күнү пендеден жоготкон өмүрү, кылган амалы, амал кылган илими, ден соолугу, каяктан таап, каяка сарптаган мал дүйнөсүнөн суралбай туруп, ал пенде Аллахнын алдынан кетпейт, деди. О Аллах, ошол күндүн коркунучунан бизди өзүң сактай көр. Бир киши Ибн Умардан сурады: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам нажва, башкача айтканда сырдашуу жөнүндө эмне деп айткан? Ибн Умар айтты: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам минтип айтты: Араңардан кимдир бирөө жаратканына жакын барат. Ал эмеси ал кишини коргоосуна алып, мына бул жана тигил иштерди кылдың дейт. Ооба, кылдым дейт пендеси. Жанагы иштерди да кылгансың деп Алла Таала ага башка амалдарын да эстетет. Ооба, кылдым деп пенде баарын мойнуна алат. Ошондо Алла Таала: Мен ал дүйнөдө күнөөлөрүңдү жашырып келдим. Бул күндө да аларды кечиремин дейт. Муслим. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам айтты: Ким бир момундун айыбын бекитсе, кыяматта Аллах Таала анын айыбын бекитет. Алланын бул ырайымы адамдардын айыптарын беките турган, алардын кемчиликтерине чыдап, жамандыктарын жарыя кылбай турган, ушактан тыйыла турган момун пенделер үчүн үмүт этиле турган үлүш. Себеби мына ушундай момун пенде кылган амалына жараша кыяматта сыйлык алууга ылайык. Кыргызстандын көрүнүктүү аалымдарынын бири мындай деп айткан эле: Адам качан бактылуу болорун билесиңерби? Алла Таала кыямат күнү: Эй пендем, мен сенин күнөөлөрүңдү кечирип жибердим дегенде гана бактылуу болот деген эле. Урматтуу мусулман бердугандар, Аллах Таала баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.